Кыргызстанда рак илдеттеринин ичинен көкүрөк рагы биринчи орунда турат. Жылына бул илдеттен 200 аял каза болот. Андыктан аялдардын ден соолугу мамлекеттик деңгээлде каралышы керек. Бул туурасында Дени Сак аял, Дени Сак үй бүлө коомдук кыймыл уюштурган иш-чарада маалым болду. Өнүгүү прогресс партиясынын аялдар канаты уюштурган иш-чарага коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү катышып, аталган партия аялдардын ден соолугу үчүн маанилүү көйгөйдү көтөрүп жаткандыгын белгилешти. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Кыргызстанда көкүрөк рагына чалдыккан аялдардын 52% гана тийиштүү адистерге кайрылат экен. Жылына 600дөн ашуун аял бул ооруга чалдыкса, 200дөн ашууну көз жумат. Тынара Касмалиева мындан 6 жыл мурда көкүрөк рагына чалдыгып, бирок өз убагында дарыгерлерге кайрылып, ооруну жеңген аял. Бул илдет менен күрөшүп, бүгүнкү күндө аталган ооруга чалдыккан аялдарга жардам көрсөтүү иретинде Эргене коомдук фондун түзгөн. Анын айтымында көкүрөк рагына өз убагында кайрылбагандыктан аялдардын өлүмү өсүп жатат. Анткени статистика бүгүнкү күндө аябай коркунучтуу болуп атат. 60% айымдар ушу онкология барган, жаланган айымдар эмес, ушу 60% пациенттер 1 жылга жетпей каза болуп атат. Анткени аябай кеч кайрылат. Жыл сайын дүйнө жүзүндө 1 миллиондон ашуун аялдан көкүрөк рагы аныкталат экен. Мындайча айтканда, ар бир 8-чи аял бул дартка чалдыгат. Адистердин айтымында Кыргызстанда дагы жыл сайын көкүрөк рагынан каза болгондордун саны өсүп жатат. Андыктан Өнүгүү прогресс партиясынын аялдар канаты бул көйгөйдү тегерек столдо талкууга алып чыгышкан. Почему же мы делаем акцент на сельскую местность? Мы все знаем, что 65% всех наших женщин проживает в сельской местности. И все мы понимаем, что условия жизни, конечно же, отличаются, да, от условий жизни в городе. Аталган илдет көбүнчө айыл жергесинде аялдарда көбүрөөк кездешип жатыптыр. Анткени алыс каймактарда жашаган аялдар өз убагында текшерүүдөн өтпөй, оору өчүшүп кеткенде гана адистерге кайрылат. Андыктан дарыгерлер көкүрөк рагынын алгачкы 2 стадиясында гана дарылай ала тургандыктарын айтышты. За последние 20 лет заболеваемость рака молочной железы увеличилась почти в 2 раза. Бүгүнкү күндө өкмөт тараптан көкүрөк рагы менен чалдыккандарга жылына болгону 365 сом бөлүнөт экен. Өлкө боюнча болгону ооруну аныктоочу 3 гана аппарат бар. Иш-чарага катышкандар өкмөттүк деңгээлде бул маселеге көңүл кош мамиле болуп жаткандыгы айтылды. Реклама жанагындай социалдык роликтерди кайталап көрсөтүп, элдин аң сезимин биз козгошубуз керек да. Бүгүн ушул бизге абдан зарыл болуп турат. Өнүгүү прогресс фракциясы жакын арада бул көйгөйдү өзүнүн отурумда талкууга алып чыкмай болду. Мындан тышкары фракция ушул багытта иштеп жаткан уюмдарды дагы колдоп, тийиштүү мыйзамдарды биргеликте иштеп чыгууну көздөп жатат. Ближайшее заседание фракции мы проведем по теме онкологических заболеваний и профилактики, в частности, в отдаленных районах, которые необходимо делать. И я передаю слова Бахыта Турыбаева, что он готов лоббировать интересы заинтересованных групп по решению этому вопросу. Белгилей кетүүчү жагдай, буга чейин Өнүгүү прогресс партиясынын аракети менен көчмө медициналык текшерүүлөрдөн 40 000ден ашуун адам өткөн болчу. Эми болсо көкүрөк рагын аныктоого көчмө медициналык текшерүүлөрдү жүргүзгөнү жатат. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.